Саламатсыңарбы балдар? Менин атым Касым. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Windows операциондук системасынын системалык программалары. Windows операциондук системасынын көптөгөн системалык программалары бар. Алардын арасынан биз төмөндөгүлөрдү карайбыз. Диск дефрагментациялоо программасы, дискти тазалоо программасы жана ошондой эле архивдеп калыбына келтирүү программасы. Дискти дефрагментациялоо жана дисктин фрагменттерге бөлүнүп калуу процессин карайлы. Диск качан ар кандай бөлүктөргө бөлүнүп калышы мүмкүн. Ар түрдүү өлчөмдөгү орун ээлеген файлдар уламдан улам катуу дискке, хард дискке жазылып кайра өчүрүлгөн сайын диск көптөгөн бош жана ээленген аймактарга бөлүнүп калат. Натыйжада дискке жазылган жаңы файлдар дисктин ар кайсы аймактарында жайгашкан бөлүктөргө, фрагменттерге бөлүнгөн түрдө жазылып калышат. Бул жагдай тиешелүү файлдарды окуу керек болгон учурда ошол файлдын бардык бөлүктөрүн дисктин ар кайсы аймактарынан издеп табууга аргасыз кылат. Демек бул жалпы компьютердин иштешин жайлатып, колдонуучуга компьютер өтө жай иштеп калгандай сезилет. Мындай абалдан чыгуу үчүн диск дефрагментер деген атайын программа колдонулат. Бул программа дефрагментация кылат. Башкача айтканда, файлдардын фрагменттерин дисктин ар кайсы аймактарынан алып келип чогултуп, бириктирүү ишин аткарат. Дисктеги файлдардын кантип фрагменттерге бөлүнүп калышын мисал түрүндө көрсөтүп берейин. Алдыбызда бир диск бар болсун дейли. Ал дискке бир нече файл жазылган. Мисалы мына могу жашыл түстө жазылган бул A файлы болсун дейли. Ал 5 уячанын ордун ээлейт. Жана ошондой эле C файлы кызыл түс менен белгиленген, ал 7 уячанын ордун ээлейт. Андан кийин дискте B файлы жазылган 3 уячаны ээлеп турат. Ал эми B файлынан кийин E файлы мына 6 уячаны ээлеп турат дейли. Мына биз компьютерде иштеп отуруп, мисалы A деген файлын өчүрүп салдык дейли. Бул учурда A файлынын орду бошоп калат. Жана бир аз иштегенден кийин B файлын дагы дисктен өчүрүп салдык дейли. Мына B файлынын орду дагы бошоп калды. Эми биз дискке жаңы мисалы D файлын жазып келдик дейли. Ал 2 уячанын ордун ээлейт. Демек дисктин башына бул жерге D файлы жазылып калды. Эми дискке F файлын жазалы деп чечтик. F файлы 8 уячанын ордун ээлейт. Эми аны D файлынан кийин жаза баштасак, бул жерге бош болгон аймакка болгону 3 эле орун батат. Демек жалпы F файлынын 3 уячасы бул жерге жазылып калды. Калган жерлер бош эмес. Андан кийинки мына ушул жерге бош орунга дагы 3 уячанын орду батат экен. Жалпысынан 6 уяча жазылды F файлынын. Андан кийин дагы бош аймак келип отуруп, мына бул жерде бар экен. Бул жерге F файлынын калган 2 уячасы жазылып калды дейли. Демек, мына F файлы 8 уячаны ээлей турган болсо, ошол 8 уяча ушул жерде 3 уяча, андан кийин C файлынан кийин дагы 3 уяча, андан кийин E файлынан кийинки дагы 2 уяча болуп, фрагменттерге, ар кайсы бөлүктөргө бөлүнүп калды. Мына ушинтип компьютер менен иштеген сайын файлдар уламдан улам өчүрүлүп кайра жазылып отурган сайын дискте файлдар фрагмент бөлүктөргө бөлүнүп калат дагы. Кийин аларды окуш үчүн диск өзүнүн ичиндеги көптөгөн аймактарды издеп отуруп, файлдын тиешелүү бөлүктөрүн табууга аргасыз болот. Бул компьютердин ишин жайлатат. Көптөгөн фрагменттерге бөлүнгөн дискти дефрагментация кылыш үчүн дефрагментация программасын чакыруу керек. Ал үчүн
Start менюда All Programs деген бөлікке киребиз. Ал жерден Accessories деген бөлімді тандайбыз. Accessories деген бұл стандарттық программалар, Windows операцион системасының стандарттық программалары. Анын ичинде System Tools деген бөлім бар. Ушунун ичине кире турган болсок, мына Disk Defragmenter деген программасы бар. Бұл Disk Fragmenter деген программаны чакырсак, ушундай терезе ачылат. Бұл жерден біз кайсыл дискти дефрагментация кылышыбыз керек экендигин тандайбыз. Мына мисалы C дискин тандап туруп, дефрагментация баскычын бассак, программа иштеп, дисктин ичиндеги ар кайсы файлдардын фрагменттерин бир жерге чогултуп отуруп, компьютердин батыраак иштешине алып келет. Андай эмесе Windows операциондук системасынын системалык программаларынын арасындагы дагы бир программа дискти тазалоо программасына көңүл буралы. Компьютерде көп иштеген сайын дискте керексиз колдонулбаган файлдар чогула берип, дисктин бир топ аймагын ээлеп калышы мүмкүн. Мисалы, ар түрдүү программалардын иштеши үчүн түзүлгөн убактылуу файлдар, интернетте иштегенде компьютерге келип түшкөн маалыматты сактаган файлдар жана башка ушул сыяктуу файлдар чогула берип дискте ашык орунду ээлеп турат. Ушул сыяктуу файлдарды өчүрүп, дискте орунду бошотуу үчүн атайын Disk Cleanup деген программа колдонулат. Disk Cleanup программасын чакыруу үчүн негизги менюга кирип, Start менюга, ал жерден All Programs'ты тандап, анын ичиндеги Accessories деген бөлүмгө кирип, System Tools деген бөлүмдү ачышыбыз керек. Мына ошол жерде Disk Cleanup деген программа жайгашкан. Disk Cleanup программасын чакырганда, адегенде ушундай терезе ачылат. Бул жерден биз керектүү дискти тандап алышыбыз керек. Тиешелүү дискти тандап, ОК баскычын басканда, программа дискти изилдеп көрөт. Дискти изилдегенден кийин, мына ушул сыяктуу терезе ачылат. Бул жерден биз кандай файлдарды өчүрүү керек экендигин тандайбыз. Мына мисалы бул жерде интернеттин убактылуу файлдары, же болбосо корзинадагы программа файлдарды жана башкаларды тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мына тиешелүүлөрдү тандап алгандан кийин ОК баскычын басса, программа бизден дагы бир жолу сурайт. Чынында эле ошол файлдарды өчүрүү керекпи деп. Эгерде силер туура тандоо кылдыңар деп ишенсеңер, Delete Files деген баскычты басышыңар керек. Жыйынтыкта программа мына силер тандаган файлдарды өчүрүп коет. Ал эми системалык файлдарды өчүрүү үчүн болсо, мына төмөнкү баскычты басышыбыз керек. Жыйынтыкта системанын дагы керексиз файлдары табылып, өчүрүлөт дагы дискте бир аз орун бошотулат. Windows операциондук системасынын системалык программаларынын арасында дагы бир өтө маанилүү программа бар. Ал Backup and Restore программасы. Windows операцион системасында файл жана папкалардын кошумча копиясын сактап алып, керектүү болгон учурда кайра калыбына келтирүү үчүн Backup and Restore программасын колдонуу мүмкүнчүлүгү бар. Backup and Restore программасы төмөндөгүлөрдү архивдей алат жана кайра калыбына келтире алат. Мисалы, Windows операциондук системасынын өзүн, программаларды жана драйверлерди, жана ошондой эле колдонуучулардын файлдарын. Backup and Restore программасын чакыруу үчүн Windows операцион системасынын негизги менюсундагы Control Panel, панель управления аттуу жерине киришибиз керек. Бул жерде атайын Backup and Restore, орусча айтканда восстановление деген бөлүм бар. Бул жерге бассак, төмөндөгүдөй терезе ачылат. Мына бул жерде биз системаны кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгүн алабыз. Же болбосо азыркы учурдагы системанын көрүнүшүн, азыркы учурдагы абалын сактап кое алабыз. Эгерде системанын мурдагы абалы сакталган болсо, архивделген болсо, жана аны кайра ошол учурдагы абалына калыбына келтирүү керек болгон учурда, мына запуск восстановление системы деген
баскычты басуу керек. Эгерде системанын азыркы учурдагы абалын сактап калуу керек болсо, анда төмөнкү жерге киребиз. Восстановление файлов. Бул жерде атайын создание образа системы, create system image backup деген бөлүм бар. Ушул жерге басканда системанын азыркы учурдагы абалын сактап калуу үчүн атайын программа чакырылат. Ал эми колдонуучунун өзүнүн файлдарын уламдан улам копиялап архивдеп туруу керек болсо, анда мына ушул бөлүмдү колдонобуз. Бул жерден биз колдонуучунун азыркы файлдарын архивдесе болот. Жана эгерде керек болсо, мурда архивделген файлдарды кайра калыбына келтирүүгө болот. Андан тышкары биз компьютерге, операциондук системага колдонуучунун файлдарын кайсыл убакытта автоматтык түрдө архивдеп туруу керек экендигин көрсөтсөк болот. Жыйынтыкта операциондук система өзү биз көрсөткөн убакытта колдонуучунун файлдарын копиялап, архив кылып сактап турат. Мына ушинтип биз Windows операцион системасынын системалык программаларына кирген дискти дефрагментациялоо, дискти тазалоо, архивдеп жана калыбына келтирүү программаларын карап чыктык. Көңүл бурганыңарга